Көкөбай Мамбеталиев атындағы орта мектеп. Көкөбай Мамбеталиев союздың мезгілінде Қырғызстандағы ең бірінші батыр ағай. Қырғызстанда бірінші социалистік еңбектің батыры болған ағай Көкөбай Мамбеталиев мына бұл киши. Бұл киши менің атам, мен ушул кишинин уулумун. Ушул мектепти ушул атабыз мындан 50 жыл мурун салдырган. 50 жыл мурун мектеп түптөлүп, аракет болуп, бирок мектеп көпкө салынбай, токтоп, анан атам улам чуркап, улам ушинтип отуруп, анан мектепти салдырган. Мектепти салдырып, мына бүтөт, ана бүтөт деп атканда атам ооруп калды. 76 жылы. Мектеп 76 жылы токтоп калды. Токтоп калып, анан атабыз оору кайтыш болуп калды. Мектеп анан 1 жылдан кийин 77 жылы окуу жылынан бул мектепке кирдик. Ушу 77 жылдан бери бул мектепте ушул балдар окуп, тарбияланып, мына бүгүнкү күнгө чейин келди. Анан мектебибиз ушул 50 жыл, 40 жылдан ашкан мектеп ремонт иштери кыйын болуп калат экен. Мисалы паровойлору жараксыз болуп, полдорубуз чирип, ушинтип калган. Анан эми бир Кудайдын буйругу менен жанагы Мукамбет Калый Абылгасиев деген бала менин окуучум болчу. Мына ушул премьер-министр болуп турганда, ушул окуучума кайрылып атып, ушул мектепти 100% ремонттотуп алдым. Мына азыр сонун мектебибиз жаркырап турган мезгили. Анан мындай мектеп ремонт болду. Мектепке кошумча корпус да коштуруп алдык. Мына ошону мен бирисменде окуйбуз, азыр балдар жакшы. Бирок мектеп, бул мектеп ремонт болуп, мектептин мебелдери эски болчу. Анан буга дагы бир Кудай буйруп, бир жакшылык иш болду. Москвадан бир орус ишкер келип, биздин айылга картошка айдаган. Анан ошол орус ишкер келип музей көрдү. Музейди көрүп туруп минтип айтты: мен Европада сонун музейлерди көргөм, Россияда сонун музейлер бар, бирок ал музейлер айнектелип, мындай көрсөтмө катары эле турган музей. Сиздин музейиңиз кичинекей экен, бирок экспонатка бай экен. Анан мен музейиңизден бир жаратылыштын ичинен чыккандай рахат алдым. Эстетикалык бир рахат менен чыктым. Сонун музей экен деп кол алып кетти. Мына ошол орус ишкерден анан жардам сурадык директор экөөбүз. Ушундай мебелдерибиз эскилее, жардам бере аласызбы десе. Музейиңиз каякта, ошону көрсөтөт атасызбы азыр бизден? Анан жардам берем деди. Биз кетип калды. Биз эмне деп, эмне берет? Калып эле калдык. Анан директор экөөбүз сүйлөшүп атасың, бир 200-300 миң сом берсе экен, ага эмне алалы деп. Анан 10 күндөн кийин Москвадан чалып атпайбы. Мен Москвага парта, столго заказ берип атам дейт. Коюп койду телефонду. Директор экөөбүз сүйлөшүп атасыз, бир класс, Москвадан кантип алабыз эми? Деп атабыз, кантип алабыз? Москвада балдарга чалып атабыз, ушундай парта, стол жасалып атат, салып жибересиңер деп, салып жиберебиз. Бир 100 миң сом таап койгула дейт. Айлайын, өзүбүз жүздү сурай элбайсыздар. Эми кандай кылабыз? Айлабыз бир ай өттү, бир айдан кийин орус чалып атпайбы? Мен жасатып бүттүм, өзүм алып барып берем.
Директор экөөбүз сүйүнгөндү айтпа. Анан 10 күндөн кийин мынтип чалды. Таможнядан тосуп алгыла документ даярдап. Анткени таможнядан кармалып калса иштарап болот деп. Анан болуптур деп документ жасап, анан директорубуз барып бозуп алып келди, эшиктин алдына түшүрдү. Эми сиздерге айтайын, 15 класс комплект. Bir klasta 15 parta, 30 oturguç, doskası 2 şkafı menen 15 klastı jasatıp alıp gelip bergenim menen 1,5 milyon so'mgo jasap berdi. Oşonu menen mektebimiz büt bari жаңы болду. Ушул атабыздын мектеби. Машалла.